Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер, амансыздарбы, жакшысыздарбы? Бүгүнкү күндө биз Ордолу Ошко келип, бул келүүбүздө дагычы келбей коелу десек, айла жок келишке туура келген учурлар, анткени ошондой тагдырлар кайрылат, келбеске аргасыз кылат. Себеби жан айласын таппай атам, өлгүм келбей атат. Азамат байке деген кайрылар. Азыр сиздер менен түз байланышка чыгып, түз эфирде өткөндө байланышкан Төлөнбай деген мекендешибиз. Мына ушул Ордолу Оштон экен. Ошо атасы жок чоңойгон, келинчегин дагы атасы жок чоңоюп, оор күндү баштан өткүзгөнбүз Азамат байке деген эки баланын ата энеси бүгүн мына ушул Домбута деген жерде экен, район Домбутанын райондо. Чогуу кирип кабар алайлы, Кудай буйрса. Мынакей биз келип калдык. Салам алейкум. Саламатсыздарбы? Мынакей урматтуу достор, мекендештер, биз келип калдык, Төлөнбай. Азыр Кудай буйрса. Жой, ыйлаба. Сен чоң баласың, айым молодец. Төлөнбай, эме кылайлы, мекендештер менен олтуруп, биз эме кылып, маек куруп, анан ушул кененирээк маалыматты берели. Кудай буйрса. Сиз бу жерде турасыңарбы, квартирада? Бу жерде турабыз. Бул жака да келгенибизге бир 10 күн болуп калды. Негизи буга чейин Бишкекте лечение алып, ошол жакта квартирада элем. Бул жакка келгениме 10 күн болуп калды. 10 күндөй болду, Бишкекке больницага жазып берген да, Бишкектегилерчи. Ошко жазып берген да, направление. Ошто баягы химиянын дозасын көп берип коюп, тамам охлаждение берип, тамам бул, анан ошто лечениеге жазып берген да. Ошо келген, бул жакка келгенде ошо 10 күндөй болуп калды. Мындан 5 күн мурун биздин Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондунун YouTube каналыбыздан түз эфирден Төлөнбай Аскаров аттуу жарандын бетинде фибросаркома оорусун айтып, коомчулук менен тааныштырганбыз. Ал эми азыр болсо өлкөбүздүн экинчи борбору болгон Ош шаарына барып, Төлөнбай мекендештин абалынан кабар алып келдик. Урматтуу достор, мекендештер, биздин бул үй бүлөгө келүүгө аргасыз келүүнү мажбур болдук. Себеби жаш үй бүлө, мондай сиздер көрүп турган кичинекей наристелер, эртеңки кыргыздын келечеги, бул үй бүлөнүн келечеги болгон мондай кичинекей ымыркай, кичинекей биздин мекендештер, мындай аты жаман оору менен атасы бүгүн алышып аткан күн болуп жатат. Ушул нерсени өткөндө түз эфирде байланышып Төлөнбайдын абалы тууралуу сиздерге маалымат бергенге аракет кылдык. Эми достор, биздин колдон келген нерсе ушул экен. Келиңиздер, ушул маалыматты берели. Азыр мынакей өзүң да Төлөнбай айтсаң, ушундай кичинекей балдар, Кудай буйрса, чоңоюуда, Кудай буйрса. Анан ушул үй бүлөдөгү азыр сен дагы балким эме кылган мекендештер өткөндө билгени бар, билбеген, укканы бар, укпаганы бар да. Анан ушул эмени канча убакыт болуп калды бул дартка чалдыкканың? Баягы чалдыгып укканда кандай кабыл алдың? Бул оору менен ооруганда өтө жаман оору экендигин билгенде кандай сезим болду? Ушу тууралуу айтсаң. Мен ошо 1 жылдын жүзү болуп калды. Анан башына ооруганда кадимки баягы тамак оору, грипп сыяктуу эле сезилген да, ушундай элечи. Анан ошол мезгилде бул кичинекей кызым 1 жашка чыгып калды. Ошо 1 ай төрөлүшүнө 1 ай калганда ооруп баштадым да. Анан ошо кызым эптеп төрөлүп кетсин, неме кыла алайлы деп ал мезгилде ошо сокулукта ошо бирөөнүн колунда чабан болуп иштейт элек. Акча жактан да бир аз тартылыш болгондуктан кичине кызым төрөлүп кичине неме болуп алсын деп өзүм жүрдүм. Анда да бир 2 ай өтүп ооруп кетти. Ошо больницага барсам, больницадагылар биринчи ошо лордогулар билбей койду да, эмне экенин билбейчи. Анан челез лисой хирургия жөнөттү, ал жерден срочно операция кылбаса болбойт деди. Бирок баягы оорубай жүрүп мындай операцияны уккан вообще буга чейин укол алып көргөн бала эмес элем да, ден соолугум чын больницанын атын эле укчумун, барбайт элем. Анан ошо биринчи операцияны укканына каттуу сезим болду. Андан кийин ошо биринчи эле оюм ошо балдарыма кетет да менчи. Что мен ошо балдарым үчүн жашап, балдарым үчүн өзүм мындай тирилик кылып, өзүм умтулган балам да. Өзүм ушинтип кыйналып чоңойгондуктан. Анан кийин ошо бир операция кылгандан после операция 1 айдан кийин ишип кетти, каттуу андан бетер. Андан кийин
ошо онкология тааныштар онкологияга барышың керек деди. Онкологияга барсаң бир эле ошо варианты химия алып турушуң керек деди да, менимче. Анан ошо химия алып аттым. Аны ошо онкологический деп айткандан кийин өттү. Андан да баягы жанагы операция деген сөздөн жөнөкөй болуп калды, операция деген уккан сөзүмчү. Андан беттер сыгылып кыжаат болуп ошо бир 5-6 айдай өзүм жеп жүрдүм да, катуучу. Өтө баягы эми балдарым эмне болот, ушу хотя бы кичине булар чоңоюп калганда дагы кичине өзүм ток болот эле көңүлчү. Аны азыр эми кичинекей кызым өтө ал мезгилде жижи болчу да, алей болчу. Балам да кичинекей болчу. Ушулардын көзүн карап эле мындай өзүмчө ичимден ичим сыгылып эптеп ушу оорума даба табайын деп уккан билген жактарыма барып аттым да. Азыр молдолорго бардык, башка бардык, бирок айла жок, ошо медицина болот да, менин оорумча. Ошо медицина бар такалып атат. Анан азыр түнү бүтө саат 4-төрдө уктайм да, күндөчү. Уктатпайт, уктатпайт да, жылдап тынмай ооруп турат. Анан ошо бассам, турсам, движение болгондо дагы зырт-зырт этип тынмай ооруп турат. Анан азыр ушу күндөн күнгө тез бат өсүп атат да булчу. Сен канча жолу химия алдың азыр? 7 жолу химия алдым. 7 жолу. 4-нчү стадияда атат, 4-нчү стадияда атат. Азыр эми химияны да токтотуп койду да, мындан бул жагына ден соолугуңа зыян депчи. Акыркы жолу ошо Бишкектен дозасын көп берип коюп, тамагым осложнение бар, тамагым кармап калды. Анан Ошко жөнөттү, Оштогулар бул жерге онкологияга келип эме лечение алып анан жакшы болдум да. Андан кийин дагы ошо өсүп бараткандан эмне кылам деп айлам кетип барсам, ошо химия бере албайбыз, мүмкүн болушунча чет жакка чыгып эртерээк аракет кыл деди да. Мага биринчи келип айтканда анда мен төрөдүм. Ошо кызым 40 чыга элек болчу, бир ай ооруп чыдабай барат да. Анан айласыдан барды, больницага барып, ушундай эме сууга өтүптүр, анан эт бар экен, буну кесип алып ташташыбыз керек экен деди. Анан оюбузда анда эч нерсе жаман ой келген жок. Биринчи анан анда эт болсо аны жеңил болот го дедим. Анан макул деп анализдердин баарын тапшырды. Ошондо кызым ровно 1 айлык болду. 1 айлык болгондо операцияга кирди. Срочно операция деп республиканский операция кылышты. Операция кылганда мен эң коркконум, мен дагы деле жүрөгүмдө бар ошол реанимациядан чыкканы да. Реанимациядан аялдар чыгып атты, башка операция болгондорчу. Бирок мен жолдошум чыкпады да. Карап атам. Кызым кичинекей, ондо күн ысык, колумда кызым ыйлайт. 3-чү этажда чыгарбайт больницадагыларчы. Чыкпай туруп бул жакка кызым менен больницага кирбе деп, кызым кичине ыйлайт, чыңырат. Анан күйөөм больницага киргенден операция башталды дегенде кызым ыйлады. Чыкканга чейин басылбады да. 1,5 саат, почти 2 саат операция болду. Кызым басылбай, тынбай ыйлап турду. Өзүм кызым ыйлагандан мага 2 эсе оор болду да. Эми күйөөм кандай болот депчи. Анан элдер чыгып атат, операциядан реанимацияга кирип атышат. Күйөөм чыкпайт. Кайра сурайм, барып, эмне болду, менин күйөөм чыгып атабы десем, ооба чыгып атат, мына чыгып атат деп ошентип атышты. Анан чыкты. Чыкканда билбейм, мен өзүм күйөөм өзүм тааныбай калдым да. Бетимдин башы оролгон, бинтке оролду. Кан, бул жактары беттерим барды канда. Ушундай өзүмдү оңуздак тер басты. Кызым колумда, кол сезим менен эч качан унутулбайт. Ушундай кызым колумда экенин унутуп калдым да биринчичи. Анан өзүмө келдим. Меге барыңыз, реанимацияга барыңыз, сиз срочно бизге керексиз деп ошентип врачтар. Барсам өтө оор болуптур операция, биринчи операциясы. Өтө оор болду. Күйөөңүз көп жатат реанимацияда деди. Эң оор болгон мага биринчи оор болду ошол нерсе. Бүтүндөй кыргыз эл биринчи Аллахымдан жалбарынып сурайм, жолдошумдун айыгып кетсин. Экинчи кыргыз эли мен момун мусулмандардан ушул жолдошум балдарымдын атасыз калтырбаңыздар.
бир тыйындан өмүр кылмат дейт. Бир тыйындан, бир сомдон болсо дагы чогулуп жолдошум айыгып кетсе экен, ушу кыргыз элинден, момун мусулман бир туугандарымдан, эже сиңдимден, акелеримден чоң суранычым ушу жолдошумдун айыгып кетүүсүнө жардам берсе экен. Буну азыр немеде Кыргызстанда ошо эң чоң врач бар экен. Аты фамилиясын унутуп атам, Жумабаевпы. Ошол айтты да, немеге Түркияга эртерээк бар, ошо Түркиядан дарыланасың деп. Анан кийин ошо буга чейин бир ошто бир филалы бар экен, ошо врачтар менен кезигип сүйлөшүп неметип бере турганбыз. Ага кайрылса ошо неметебиз деди, врачтар менен сүйлөшүптүр. Ошолор неме лучевой терапия менен кетиребиз, буга $12,000 керек деп айтылып неметиптир да. Анан кийин бир эле азыр Индияга ошо кетирип көрдүк, ал жакта кыла алышпайт экен. Ал жактан жооп келди, кыла алышпайт деген. Анан ошо Түркия эле болот да азыр менин ордумда ошо карай тургандар. Урматтуу кыргыз элим, ошонтип дарылануума жардам бериңиздер. Колуңуздардан келишинче жардам бериңиздер, сураныч. Эки балам үчүн жашагым келет. Кенченин жанына түбөлүк ушун ыйлатпай, көз жашын төктүрбөй, ушу эки баламдын үй бүлөм менен жашагым келет. Өзүм да ата-энеси өскөн ушул балдарым да менин кейпиме кийип ушундай ата-энеси бирөөнүн колуна чоңойгонду каалабайм. Жардам берсең, кайын жүрсең. Канкей, айда үйде. Достор, мындай кичинекей бөбөктөр, апасынын ыйлаганын көрүп, мындай бир жүрөктөрү сезип тургандайдан, ошон үчүн бир тууганда ушундай жүрөгү жумшак инсандар сиздерге кайрылуубуз ушул менин колума келген. Мындай кичинекей жөйжөлөр ата мээрине зарыкпасынчы. Мен каалаганым да ушул. Мына ушул экөө тең азыр атасыз чоңойгон жаштар экен. Бүгүн баштарын бириктирип, мынтип бала чака болуп, жакшынакай болуп өстөрү мээнети менен балдарын жакшынакай тойпоңдоп квартирада жашайт экен. Квартирада жашаса дагы ушу бирибиздин жаныбызда бирибиз бар болсок болду эле деген чоң үмүттө жашап жатышат. Азыр бул карындашым айткан сөздөрүн сиздер да уктуңуздар. Мындай Кудайды ойлогон эстүү жандар, келиңиздер. Мындай күндө кайдыга карабай, кыргыз бири-бирине кол сунуп жашап келгенбиз, Кудай берсе. Анан мондай кичинекей жөйжөлөр эчтекени жүрөгү сезип сезбей, билип билбей өмүр сүрүүдө. Анан эртеңки күнү жакшынакай жанында турган атасын жоготуп алыш коркунучуна турганын бир турат. Ошон үчүн кол сунайлы достор. Жөн эле колду сунайлы. Бул кол сунуу да сиздин биздин милдетибиз. Кудай астында садака зекетибиз, бул биздин милдетибиз.